Манас атабызды идеалдуу деп айтылбайт Манастын өзүндө. Манас дегенде барбая түшөт экенсиң, чала үйлөгөн чанаштай дардая түшөт экенсиң деп, анын кемчилигин Бакай, Кошой, Алмамбет, Чубак, Канекей сыяктуулар көзгө баса көргөзүп турган. Манас ошонусу менен улуулук ушунда. Манас ошолордун сынын кабыл алган. Бул биздин падышаларга карата көрсөтүлгөн сабак. Канчалык бийлик болсоң дагы сынды уга бил. Жаныңдагылар сенин эң жакының сын айтпаса, башкалар мактап жүрүп сени жардан түртүп деген сабак жатат бул жерде. Ал эми Айкөл темасына келе турган болсок, Айкөл деген сын сыпат өзү Манас атабызга гана берилген сыпат. Ошо. Эми Кудай тарабынан берилген. Аны эч ким тана албайт. Андан Кудай болуп кетти деген эч ким жок аны. Кудай ушундай сыпатты берди, жалгыз Манас атабызга берди деп айтылып атат. Эжелтен айтылып келген сөз. Мунун эмнесин танууга болот? Муну эмнеге жокко чыгарыш керек? Себеби Манаска болгон кимдир бирөөнүн жек көрүүсү болушу мүмкүн, ошон үчүн гана жокко чыгарат. Кылымдар бою айтылып келген. Бүгүн биз дагы кетебиз. Бизди сындап аткандар да кетет, мактап аткандар да кетет, баарыбыз кетебиз, бирок Манас дагы айтыла берет.